Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Радио Карманда Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу, ошондой эле реабилитация учурунда кандай тамактануу керек, мына бул боюнча бүгүнкү брифингде Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамактануу гигиенасы боюнча санитардык дарыгери Сатыбалдиева Үмүт Кадыровна маалымат беришет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 8 сентябрга карата Кыргызстандагы COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат менен таанышып кетиңиздер. Акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен айыгып үйлөрүнө чыгарылган бейтаптардын саны 198 адамды түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 84, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 12, Ош облусунда 11, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 33 жана Баткен облусунда 33 бейтап айыгып чыкты. Жалпы айыккандардын саны бүгүнкү күндө 40.158 бейтапты түздү. 2020 жылдын 8 сентябрына карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 68-ди түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 13, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 11, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 1 учур, Ысык Көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 8 жана Баткен облусунда 16 учур катталды. Жалпы катталган учурлардын саны 44.526-ны түзүп, анын ичинде лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 18.952-ни түздү жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 25.574-тү түздү. Лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурларды региондорго бөлүштүрүп караганда, лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 1, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облусунда учурлар катталган жок, Ош облусунда 2 учур катталды, Талас облусунда 3 учур, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1, Жалал Абад облусунда учурлар катталган жок, Баткен облусунда 11 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 12, Ош шаарында учурлар катталган жок. Чүй облусунда 4, Ош облусунда 9, Талас облусунда 4, Нарын облусунда учурлар катталган жок. Ысык Көл облусунда 7, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 5 учур катталды. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационарларда дарыланып жаткан бейтаптардын саны 551-ди түздү. Ал эми амбулатордук дарыланууда 2627 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 124, Ош шаарында 14, Чүй облусунда 39, Ош облусунда 82, Талас облусунда 24, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 72, Жалал Абад облусунда 95, Баткен облусунда 90. Лаборатордук тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 1507, Ош шаарында 315, Чүй облусунда 400, Ош облусунда 156, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 41, Ысык Көл облусунда 181, Жалал Абад облусунда 25 жана Баткен облусунда дарылангандар жок. Каза болгон учурларга кайрылып кетсек, акыркы сутка ичинде республика боюнча клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 1 учур катталды. Бул учур Бишкек шаарында катталды. Жалпы республика боюнча каза болгондордун саны 1062-ни түздү жана анын ичинде лабораториялык тастыкталган учурлар 265, клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлар 797-ни түздү. Бир сутка ичинде коронавирус илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 1 адамды түздү. Ал учур Ош облусунда катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдетинен
медициналық қызматкерлер арасында 3158 учур катталды. Алардын ичинде бир суткада ооруканалардан айыгып чыккан медициналық қызматкерлер 4 адамды түздү. Үй карантининде 17 медициналық қызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча бүгүнкү күндө 2600 медициналық қызматкер айыгып чыкты. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Статистические данные по COVID-19 в Кыргызской республике на 8 сентября представлены следующим образом. За последние сутки из стационаров страны с выздоровлением выписано с лабораторной клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 198 пациентов. Из них в городе Бишкек 84, в городе Ош 4, в Чуйской области 12, в Ошской области 11, в Таласской области 3, в Нарынской области 7, в Высокульской области 11, в Жалабатской области 33 и в Баткенской области 33. За весь период количество выздоровевших составило 40 158 пациентов. На 8 сентября 2020 года по республике за сутки зарегистрирована лабораторная клиника эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 68. Из них в городе Бишкек 13, в городе Ош случаи не зарегистрированы, в Чуйской области 4, в Ошской области 11, в Таласской области 7, в Нарынской области 1, в Высокульской области 8, в Джалабатской области 8 и в Баткенской области 16 новых случаев. За весь период на сегодняшний день всего зарегистрировано 44 526 случаев. Из них 18 952 случая – это лабораторно подтвержденные, и клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи составили 25 574 случая. Лабораторная клиника эпидемиологически подтвержденные случаи COVID-19 в разрезе регионов представлены следующим образом. Лабораторно подтвержденных случаев в городе Бишкек зарегистрировано 1, в городе Ош случаи не зарегистрированы, в Чуйской области случаи не зарегистрированы, в Ошской области 2 случая, в Таласской области 3, в Нарынской области 1, в Высокульской области 1, в Джалабатской области случаи не зарегистрированы и в Баткенской области зарегистрировано 11 случаев. Всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано 19. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 49, из них в городе Бишкек 12, в городе Ош случаи не зарегистрированы, в Чуйской области 4 случая, в Ошской области 9 случаев, в Таласской области 4, в Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Высокульской области 7, в Джалабатской области 8 и в Баткенской области 5 случаев. На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находится 551 пациент, и на амбулаторном лечении находится 2627 пациентов. В стационарах города Бишкек на лечении находится 124 пациента, в городе Ош 14, в Чуйской области 39, в Ошской области 82, в Таласской области 24, в Нарынской области 11, в Высокульской области 72, в Джалабатской области 95 и в Баткенской области 90 пациентов. На амбулаторном лечении или на лечении в домашних условиях с лабораторной клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек находится 1507 пациентов, в городе Ош 315, в Чуйской области 400, в Ошской области 156, в Таласской области 2, в Нарынской области 41, в Высокульской области 181, в Джалабатской области 25 и в Баткенской области на амбулаторном лечении пациентов нет. За последние сутки зарегистрирован в республике 1 летальный случай от клиника эпидемиологически подтвержденного диагноза COVID-19. Данный случай зарегистрирован в городе Бишкек. По республике зарегистрировано всего 1062 случая летальных исходов, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 265 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 797 случаев.
Также среди медицинских работников на 8 сентября зарегистрирован один новый случай COVID-19, который зарегистрирован в Волжской области. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 3158 случаев. За сутки из стационаров страны с выздоровлением выписано 4 медицинских работника, и с домашней самоизоляцией с выздоровлением выписано 17 медицинских работников. Всего с выздоровлением на сегодняшний день по республике выписано 2600 медицинских работников. Спасибо, Айнура Бектургановна. Үмүт Кадыровна, сөз сизде. Биз бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясынан айыгып чыккан биздин жарандардын туура тамактануусу боюнча сөз болот. Үй шартында толук жана туура тамактануу зарыл. Эң биринчиси бул тамак аш рационунда жашылча жемиштердин көп болушу. Күнүнө 500 граммдан кем эмес жашылча жемиштерди организмге кабыл алуу бул шарт. Андан тышкары 150 граммга чейинки өлчөмдө тамак ашка кошула турган табигый чөп чарларды кошуу өтө зарыл. Анткени биз билебиз, бул жашылча жемиштердин составында ушул инфекциядан жабыркаган организмде эң керектүү витамин жана микроэлементтер камтылган. Анын ичинен антиоксиданттык касиетке ээ бул витамин С болуп эсептелет. Ошондуктан жашылча жемиштердин рациондо болушу бул абдан пайдалуу болуп эсептелет. Витамин Сны күнүнө 900 миллиграммдан 1,5 граммга чейин көбөйтүү шарт. Азыркы күз учурунда ушу биз колдонуп жүргөн капустада өзгөчө жана туздалган ачык түрүндө ачытылган квашеный капустада толук түрдө жакшы сакталат. Андан башка жана жашыл түрүндөгү жашылчаларда жана чөп-чарларда көбүрөөк бар. Экинчи бул тамак аштын аз туздуулугу. Эгерде нормада организмге 7-9 граммга чейин туз керектелсе, ооруган адамдар 5 граммга чейин азайтуу зарыл. Ошондуктан тамак аш рационунда туздалган, ышталган балык же эт азыктарын же болбосо консерваларды, андан тышкары ушу даяр тамак ашты кошумча туздану унутуу керек деп айтабыз. Кийинки андан тышкары ушу туздан башка шекер жана углеводдуу кондитер азыктарын дагы чектөө зарыл. Анткени биз билишибиз керек, шекер жана углеводдуу азыктар негизинен патогендүү оору козгогуч микроорганизмдердин көбөйүшүнө өбөлгө түзөт. Биз ошонун башка өнөкөт оорулардын мындан арыда татаалдашып кетпеши үчүн ушул шекер жана кондитер азыктарын, таттуу нан азыктарын, таттуу суусундуктарды дагы азыраак колдонушубуз шарт. Кийинки талап бул суюктукту чектөө болуп эсептелет. Бул күнүнө организмге 1,5 литрге чейин, 1,5 литрге чейин чектөө зарыл. Эгерде дене табы көтөрүлгөн болсо гана 2 литрге чейин көбөйтүү керек. Ошол эле убакта суунун температурасы жылуу, бөлмө температурасында болуу керек, муздак ичүүгө болбойт. Негизинен ушу таза ичүүгө жарамдуу таза суу ичүү шарт. Рациондо сөзсүз түрдө белок болуу керек, анткени айыгып чыккандан кийин ушу биздин жарандардын алы кетип жана көп тердеп жаткан учурлар болот. Ошондуктан рациондо сөзсүз түрдө майлуу эмес эттен жасалган шорполорду же болбосо жашылча шорполорун деле, ошондой эле сүт азыктарын
кошуу керек. Эт азыктары дегенде биз көбүнчө куш эттерине көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Жаш малдын этинен даярдалган азыктар жумасына 2 жолу гана берүүгө пайдалуу, но көбүнесе куш эттерине бул тоок эти, индүк жана бөдөнө сыяктуу куш эттерине көбүрөөк көңүл бурсак, ошондой эле балык азыктарына дагы, анткени балык азыктары жана деңиз азыктары дагы бизге эң организмге керектүү омега-3 май кислотасына бай болгондуктан ошол рациондо болушу шарт. Андан тышкары айта кетүүчү нерсе, витаминдештирилген тамак азык заттарын дагы көбүрөөк колдонуу шарт. Анткени витаминдер бул организмдин кайра калыбына келишине көбүрөөк пайда берет. Витамин D алып айтсак, D витаминин препарат түрүндө дагы же болбосо тамак аш кошумча түрүндө дагы колдонсо болот. Андан тышкары витамин А, Е сыяктуу пайдалуу витаминдерди биздин жанагы суюк майларда, ошол эле убакта жана оливковый май менен эле мындай чектелип калбастан башка дагы майлар, пайдалуу майлар бар, ошолорду дагы колдонсо болот. Рахмат, эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. На сегодняшний день правильное питание после реабилитации, после реабилитационный период переболевших коронавирусной инфекцией очень важно. Поэтому на сегодняшний день в домашних условиях правильное питание и правильно составленный рацион играет важную роль в восстановлении переболевшего организма. Самое первое условие для правильного питания – это достаточное количество овощей и фруктов в рационе, чтобы организм восполнил достаточное необходимое количество витаминов и микроэлементов, необходимые для организма нашего. В день рекомендуется употребление до 500 граммов овощей, и в том числе до 150-200 граммов зелени. Причем можно будет употреблять в виде салатов и в виде гарниров к основному блюду, и в виде овощных супов. Второе условие – это ограничение употребления соли до 5 граммов в день. И при этом необходимо помнить, что мы должны уже убрать с рациона соленых, копченых изделий, рыбных, мясных, а также консервированных продуктов, такие как и бобовые в том числе. Если будем употреблять консервированные бобовые растения, тогда мы должны обязательно замачивать в чистой воде для удаления лишнего грамма соли. Ограничение жидкости до 1,5 литров. За исключением случая повышения температуры, только тогда до 2 литров. Необходимо употреблять обязательно чистую питьевую воду в теплом виде комнатной температуры. Содержание в рационе белка очень важно. При этом больше внимания надо уделять на мясо птиц, мясо куры, индейки, перепелиное мясо,
Но если в рационе имеется мясо говядины, телятины, допускается до 2-3 раз в неделю. Но вот в период реабилитации, после выздоровления у многих больных намечается повышенное потоотделение, слабость. В таких случаях очень полезно употребление супов мясные, из нежирных сортов мяса, употребление каши, молочной продукции, и, конечно же, овощей в большом количестве. Большое внимание надо обращать на витаминосодержащие и необходимые микроэлементы, содержащие продукты питания, такие как необходимые самые антиоксиданты, витамин С, которые необходимо для организма на сегодняшний день до 1,5 граммов, начиная от 900 граммов до 1,5 граммов. Кроме этого, витамин Е, который больше содержит рыба и морепродуктах, с большим содержанием омега-3, и в рационе они должны быть тоже до 2 раз в неделю, но больше, конечно, это уже желательно. Спасибо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану, а также о том, как нужно питаться во время реабилитации после выздоровления от коронавирусной инфекции. Вас проинформировали начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна, а также санитарный врач по гигиене питания ЦГСН города Бишкек Сатыбалдиева Умет Кадыровна. Спасибо за внимание.